Бул аттын ушу басып өткөн жолдору бар. 2 жыл мурун Гара булакта бир 2 жол форумга таштаган ат. Мына дагы Кулбайлуудун бир атын тартып маалыматын берип атабыз. Жөндүү баада жакын айтабыз. Жакшылыгын көрдүк, эми элге сатабыз дейт. Анда эмес аттын баскан турганын байкасаңыздар, мен азыр бир четинен маалыматты алып берейин. Аңгыча атты байкаңыздар. Жакшы экен аке. Эми атты токтото турсаңыз. Келиңиз, бул атыңыз тууралуу да маалыматты бир четинен бере бересиз. Эми бул ат тактыгын өзүм деле билбейм. Мага келгенине 3 ай болду. Бирок былтырлары өзүнүн Кулбайлыда улактарын көрүп, өз көзүм менен жүгүргөнүн, топко киргенин көрүп жүргөм. Жашына келип такалсак, жашы 16 болуп калды аттын. Бул аттын ушу басып өткөн жолдору бар. 2 жыл мурун Гара булакта бир 2 жол форумга таштаган ат. Жаш балдарга өтө жоош, оозу деле орто. Анан улакка кызыккан балдарды улакчылап турган ат. Кыскачычы. Ушул аттын айыбы жок. Негизинен ат жакшы ат. Айгыры кандай? 2 жыл үйрүгө коюлган. Бунуңуз бойлуу экен го, канча чыгат? Боюм 1.65 дей берейин эми. Аланча 67-8 кире жок, 65ке жок. Демек жанагы улак өрөнүмдөн жаш балдар алып чабып ойносо да болот экен да. Кышы менен. Өтө сонун, ооба. Анан жазы менен айгыр коюп кулун алса да болот экен да. Болот. Гарадагы улактарга чабылып 2 жолу таштаган ат болсо демек жакшы ат экен, Азыр деле 3-4 айдын улагын Кудай кааласа өлүп чарчатат. Жакшы экен. Жашын 10 дедиңизби? Жашы 16, ооба. Ошондо бир 12-13 жаш экен да. Кудай кааласа. 13-14 болуп калабы? Жакшы экен. Баасын канча десек абын? Баасын ушу жакын эле 220 деп атабыз атты. Жакшы экен анда. Мына жаш балдарды үйрөтөм дегендер алып берсеңер да коркпойт экенсиңер, арзан ат экен. Чаа ойноп, жай эме кышы менен анан жазында айгыр койсоңор, кулун алсаңар дагы чабылып жүргөн ат экен, өзү дагы чоң ат экен. Азууларды карачы, бармактай бар кулларың дагы. Үстүн бир аз сынган бир нерсе болгон экен, маңдайы, омуросу, туяктары, арт жактары. Бирок бойлуу ат экен. Берирак бастырып турганын нар жакка бастырып коюңуз эле. Эми нар жакка бастырып койсо арт жагын көрсөтүп коюң. Онтой деген чоң ат экен да. Болду, кайта бериңиз. Бурулгандарын да көрсөтүп койсоңуз болот. Онтойт экен, чоң ат экен. Чоң болгону менен ооздору эме окшойт, жеңил окшойт оозу. Болду, жакшы. Болду, кайта бересиз. Мен номерлерди экранга калтырам. Чаластар, мынакей. Кимге жаккан болсо жакшы эле түшүп беребиз да атат. Баалашып ала бересиңер. Базар баасын эле берем деди. Болду, кайта бериңиз.